Планга ылайыктуу шаарыбызда ушул баягы жаш жете элек өспүрүмдөрдүн түндө жүрүүсү боюнча иш алып бардык. Бул жерде ошо жаш жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору жана ошо үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмдөрү, ошондой эле мэриянын кызматкерлери менен бирге шаарыбызда иш алып бардык. Бул план боюнча бекилген. Бул жерде биз бир гана ошол жаштардын жүрүүсү эмес, өткөн жылы билесиздер, шаардык кеңеш баягы спирттүү ичимдиктерди ичүү боюнча түнкү саат 10дон кийин токтотуу боюнча токтому чыккан. Ошонун дагы аткарышын көзөмөлдөп, ошол шаарыбыздагы спирттүү ичимдиктерин саткан дүкөндөрдү жана коомдук тамактануучу жайларды, анан өзүңүз билесиздер, баягы тынчтык жарлыгы кабыл алган президентибиз тарабынан. Ошонун аткарылышы боюнча дагы бүгүн түшүндүрүү иштерин деп койсок болот, алгач ирет баштадык. Анан бүгүнкү ушул рейдибиздин жүрүшүндө тилекке каршы баягы жаш балдардын жүрүүсү аныкталды. Учурдан пайдаланып ошо ата энелерден чакырып кетет элем. Балдарыңыздарды ошондон кийин чыгарбасаңыздар, эгерде бир зарыл жумуш болуп чыга турган болсо, албетте 18 жаштан өткөн бир тууган агасыбы же өзүңүздөрдүн коштооңуздар менен чыгыңыздар деп мен суранып кетет элем. Себеби бул жаш балдар жаш экен, дагы кандары дагы суюк, ар кандай бир терс көрүнүштөргө кабылышы мүмкүн. Анан түнкү баягы компьютердик клубтар боюнча айтып кетсек, буларга да биз ошол атайын эскертүүлөрдү берип чыкканбыз. Ал жерде дагы баягы жаш өзгөчөлүгү баса белгиленген. Баягы 18 жашка толо элек өспүрүм болбош керек. Бул жерде дагы албетте бул бүгүнкү рейд бир күндүк рейд эмес, бул план боюнча бир жумадан ашык план коюлган. Күнүгө чыгабыз. Анан мындан сырткары баягы жашы жете элек өспүрүмдөрдү жумушка тартуу боюнча дагы бүт баардыгына эскертүү бергенбиз буга чейин бир нече жолу. Жаш бала бул соодада эмес, ошол бош убактында китеп окуп, өзүнүн ушул жаштык кезин өткөрүш керек да. Бирок тилекке каршы кээ бир ата энелер эми бул турмуш ушундай болуп атабы, соодага тартылган учурлар бар. Алар боюнча дагы рейдтер уюштурулат.